Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilman nafian. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Викая аттуу китептен сабагыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда жаназага байланыштуу маселелерди айтып бүттүк. Бүгүнгү өтө турган темабыз бул шейит тууралуу. Кыскасы ошол шейитке байланыштуу маселелер бүгүн баяндалат. Китептин жазуучусу бул теманын атыны шахид деп атады, шахид темасы деп. Шахид деген сөз араб тилинин грамматикасында шахид, яғни фаил вазынында келет. Ал эки маанини туюнтат. Биринчиси шахид деп исми мафул маанисинде болот. Машхуд деп. Эгерде биз шахид деген сөздү машхуд маанисинде, исми мафул маанисинде алсак, аны эки себептен улам ушул исми мафул маанисинде болот. Биринчи себеби бейиштик деп күбөлүк берилгендиктен. Яғни машхудун алейх. Ага бейиштик деп сүйүнчүлөнгөн, бейиштик деп күбөлүк берилген адамды не деп коет эткенде? Шахид деп коет. Экинчиси, анын өлүүсүндө, ал өлгөн кезде периштелер аны икром кылып, аны сыйлап, анын жаназасына катышкандыктан деген сөз. Ал жерге келип, ошол жанын таслим кылып жаткан кезде ошол периштелер келип катышкандыктан эмне деп аталат экен? Шахид деп аталат. Ошондой эле шахид, шахид исми фаил вазынында дагы келет. Шахид, шахид болуп исми фаил маанисинде дагы келет. Эгерде бул мааниде колдонсок, шахид маанисинде алсак, анда мунун мааниси тирүү болот. Шейиттер эгер канчалык биздин көз карашта өлүк болсо дагы, алар Кудай Тааланын жанында тирүү болуп эсептелет. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде мынтип айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ла тахсабанналлазина кутилу фи сабилиллахи амват, бал ахяу валакин ла ташурун. Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды силер өлүк деп ойлобогула. Өлгөндөрдүн катарында эсептебегиле. Тескерисинче алар Аллах Тааланын жанында тирүүлөр, тириктер. Силер аны байкабайсыңар, силер аны сезбей билбейсиңер дейт. Мына ушул аяттар жана башка аяттардын, хадистердин негизинде шахид адам эгер канчалык биздин көз караш боюнча өлүк болуп эсептелсе дагы, булар Аллахтын жанында тирүү болуп эсептелет. Ошондой эле шейиттер дагы түрү бар, урматтуу окуучулар. Шахид дуния вал ахира, дүйнө акыретте шахидтин өкүмү берилген адамдар бар. Ал төмөндө айтылабыз, дүйнө акыретте. Ошондой эле дүйнөлүк шейит болуп, акыретте шейит болбогон адамдар бар. Бул дүйнөдө бул батыр деген максатта, кыскасы эл көрсүн, эл уксун үчүн жанын курмандыкка чалган адам дүйнөлүк көз караш боюнча шейит деп аталып, бирок акыретте ал киши эмне? Тозокко болушу мүмкүн. Себеби акыретте жүрөктөгү сырларды Аллах Таала билет. Ошондой эле шейит болот, дүйнөдө шейит эмес. Дүйнөдө ага шейиттердин эрежелери колдонулбайт. Бирок ал акыреттик шейит болот. Бул жанагы ич оруудан өлгөн, сууга чөгүп өлдү дейбиз го. Уна ушундай пайгамбардын хадисинде келгендер бар. Булар эмне экен? Дүйнөлүк шейит. Дүйнөдө буларга шейиттин эрежелери колдонулбайт, бирок акыреттик шейит болуп эсептелишет. Кыскасы, шейиттердин түрлөрү эмне экен? Түрдүү. Эми китепке кайталы. Китептин жазуучусу Аллах Таала андан разы болсун мынтип айтат: Аш-шахиду хуа муслимун, тохирун, балигун, кутила зулман, ва лам яджиб бихи малун, ва лам яртасса. Адаттагындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин сүйлөм ичиндеги маанилерди чечмелөөгө аракет кылалы. Китептин жазуучусу мынтип айтты: Шейит өлтүрүүчүгө куну милдет болбогон жана дүйнөлүк рахаттардан пайдалана албай, зулум менен өлтүрүлгөн мусулман, таза жана балагатка жеткен киши дейт. Бул сүйлөмдө шейиттин шарияттагы мааниси баяндалган. Демек, шейит болуу үчүн, урматтуу окуучулар, төмөнкү нерселер шарт. Биринчиси, мусулман болуш керек. Динсиз адам, башка диндин өкүлдөрү шейит болбойт. Бул шейит кимге гана тиешелүү? Мусулманга гана тиешелүү болот. Экинчи шарт, таза болуш керек.
Başkaça aytkanda hayz, nifas jana junuptuktan taza boluş gerek. Oşol öldürülgen kişi, Allah'ın yolunda öldürülgen kişi emne bolsun? Hayz bolboş gerek, nifas bolboş gerek. Eğer ayal bolsa, jana oşonda ele eğer de erkek bir ayalı ayırması junup bolboş gerek. Mına oşonduktan hayz, nifas jana junup bolgon kişiler oşondoy soğuş mezgilinde kapırlardın kolundan, zalimdardın kolundan ölüşse, alar dünyölük şehit bolu eseptelbeyt. Alar juulat bol dünyada. Bul Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin nesi? Köz karaşı boyunca. Alemi iki imamның, taqtab aytkanda Abu Yusuf menen İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca bular ne bolbayt? Juulbayt deydi. Bular da ele kadimkidey dünya ahiretlik ne bolat? Şehit bolu eseptelet deydi. Andan keyingi şartı akıldı jana balagatqa jetken boluşu gerek. Mına oşonduktan balagatqa jetelek bala öldürülse je jindi öldürülse bular juulat. Juulat. Bular dünyalik şehit emes, bular ahiretlik şehit bolat. Törtüncüsü zulüm menen öldürülüş gerek. Mına oşonduktan eğer de öç je taşbaranga alıngandıktan je sel alkılı je kulap düşü alkılı ölse al kişiler emne bolat? Juulat. Bular şehit bolup eseptelbeyt. Bular şonun üçün juulat. Jana oşonda ele zulüm menen öldürүүчү, karasanız zulüm öldürүүчү kapır mı je çıkkınçı mı je jol keser mi ayırması yok. Şular öldürse ne bolat? Adam şehit bolat. Bular öldürgende jarakattın bolusu şart emes. Bular kanday jol menen, bu kapırlar, çıkkınçılar, jol keserler bir musulmandı kayсыл jol menen öldürse dagın ölgön kişi şehit bolu eseptelet. Kimde kim özün, je baylığın, je musulmandardı, je zimmilerdi korgup öldürülse dagın şehit bolat. Karаңыз, özünün baylığın korgup, je musulmandardı korgup, je zimmilerdi korgup öldürülse al kişi dagın emne bolup esepteletken? Şehit bolup eseptelet. Jana şartlardan biri oşol öldürүүчү kişiге, eğer de öldürүүчү musulman bolsa da öldürgöndüğü üçün diyat, taqtab aytkanda konu mildet bolboş gerek. Dağında tağırak aytsak, atayın öldürgen boluş gerek. Atayın musulmandı öldürgen bolsa, oşonda diyat mildet bolboyt, konu mildet bolboyt, öç mildet bolot. Mına oşonda öldürүү men öldürse şehit bolot. Birok kede az kalsanız konu mildet bolbosun deydi. Konu başka bir sebepten ulam mildet bolup kalışı mümkün. Akça төлөө. Munday bolgon kezde şehit bolup eseptelet. Çünkü munday bolgon kezde şehit bolup emne eseptelet. Misalıga ata balasını öldürse, ata öz oğlunu öldürse, atayın öldürse, balası şehit bolot, birok atasına öç aluu mildet bolot, birok öç atadan öç alınbagandыкtan ata konu төлөйт. Görüңүздөр, bu жерде konu төлөө эмне себептен mildet болду? Başka sebepten ulan mildet boldu. Mına oşonduktan bul uçurda balası şehit bolup eseptelet. Kıskası şartlardan dagın biri emneken? Atayın öldürgen boluş gerek. Eğer de adaşı öldürüp algan bolsa, kokustuk bolup, mına bul kezderde janagı ölgön kişi şehit bolup eseptelbeyt. Sebebi anda ne mildet bolot? Konu mildet bolot. Jana şartlardan biri oşol jarakat algandan keyin dünyalik jırgalçılıklardan paydalanbaş gerek. Al turalı tömöndө süйлөмдөрдө kelet, oşol jerde aytabız. Eğer de dünyalik rahatlardan paydalangan bolsa, al kişini dünyalik şehit dep aytılbayt dünyada. Aga şehitke mamile kılgандай aga mamile kılınbayt. Emi jokorodagı bardık şartlar tabılgandan keyin emne bolat? Fayunzau anhu gayru thawbihi ve yuzadu ve yunqasu liyatumma kafanuhu. Demek şehittin ölükö tiyešesi yok. Kiyimler çeçilet. Jana kepini toluk bolu üçün kerek kiyim koşumça kılınat, je aşıkça olsa azaytılat deydi. Bu süйлömde kiteptin жазуучусу şehittin kiyimi jönünde bayandagan. Şu denesindeki kiyim. Demek eğer de şehittin denesindeki ölükö tiyešesi yok kiyimler bar olsa alar çeçiliş gerek. Misalıga ton kiygen bolsa çeçebiz, çapan kiygen bolsa çeçebiz, ması kiygen bolsa çeçebiz, baş kiyim kiygen bolsa çeçebiz, bron jileti olsa çeçebiz, jana başka kurallar olsa çeçip alıp salabız. Eğer de kepinin cinsından, kepinge tiyešeli nerselerden bir nerse az bolsa, misal köynök yok bolsa köynök kiygizip koyabız. Eğer de aşıkça olsa,
2-3 qavat kiyip қалған болса, анда чечип коебуз. Мына ушундай кепинди толуктоо максатында ушул эрежелер эмне болот? Колдонулат дейт. Вала югсалу. Шейиттин бир өзгөчөлүгү, шейит жуулбайт. Шейит ошол кантип өлгөн болсо, ошол кан неме жуулбай ушинтип неметиш керек. Жаназа окулуп көмүлүшү керек. Бирок ва юсалла алейхи. Шейитке жаназа намазы эмне экен? Окулат. Ва юдфану бидамихи. Шейитти ошол каны менен көмүлөт. Себеби шейиттин канын кетирүү бул макрух болот. Ошол каны менен көмүлүш керек. Китептин жазуучусу мына ушул жерде дүйнөдө биз шейит катарында мамиле кылып, эми акыреттегисини Аллах өзү билет. Кандай экен? Аллах гана билет. Эми биз жакшы ой менен дүйнөдө дагы, акыретте дагы шейит болгон адамдын несини айттык? Эрежесин баяндап бүттүк. Эми азыр дүйнөлүк шейит болбой калган адамдар тууралуу кеп болот. Ким десеңиз, вагусила ман вужида катилан фи Мисрин, лам ю'лам катилуху. أو جرح وارتث بأن نام أو أكل أو شرب أو أولج أو أواه خيمة أو نقل من المعركة حيا أو بقي آكلا وقت صلاة أو أوصى بشيء. Kitaptin жазуучусу мынтип айтып атат. Өлтүрүүчүсү белгисиз болгон, шаарда өлүк табылганды, же жаракат алып дүйнөлүк рахаттардан пайдаланганды, башкача айтканда жаракат алгандан кийин уктаган, бираз уктабанан өлдү, же жеген, же ичкен, же дарыланган, же чатырга жайгаштырылган, чатыр курулган анын үстүнө, же согуш майданынан тирүү абалда чыгарышкан. Эгерде бир намаздын убактынча акылы жайында болгон абалда тирүү калса, ал киши дагы жугулат. Ал да себеби дүйнөлүк рахаттардан пайдаланды, ал кишинин мойнуна намаз эмне болду? Милдет болду дегендей түшүнүк болот. Ошондой эле эгерде бир нерсеге керез айтса, бир наса осуят кылган болсо, бул да эле дүйнөлүк рахаттардан пайдаланды болуп эсептелет. Ошон үчүн бул киши дагы не кылат? Жуулат дейт. Жокорда биз эмне дедик? Чыныгы шейиттер жуулбайт. Эми бул жерде жуулат деп жатат. Кыскасы бул сүйлөмдө дүйнөлүк шейит болбогондорду китептин жазуучусу баяндаган. Демек алар төмөнкү сыпатка ээ болгон адамдар. Биринчиси не экен? Шаарда же айылда өлүк табылса деп айтты. Шаарда же айылда бир кишинин өлүк абалда табылды. Бул өлтүрүү кандай жол менен болсо дагы айырмасы жок. Кантип өлтүрүшкөндүгү. Кандай өлтүрүшкөн, эмне айырмасы жок. Мына ошондуктан эгерде айланасында абатчылык жер, мындай оңолгон жер, адамдар жашап бир нерсе кылган жер болбосо, ээн талаада табыла турган болсо, анда ал жуулбайт. Азыр мындай эмне деди? Шаарда же айылда өлүк табылса деди. Же болсо ошол шаар менен айылга жакын жерде табылган болсо, анда ал эмне кылат экен? Жуулат. Бирок эгерде ээн талаада барып бир өлүк табылган болсо, жана анда жаракаттын изи бар болсо, ал анык өлтүрүлгөндүгүнүн белгиси болот да, ал жуулбай калат. Экинчи маселе валам юулам катилуху деди. Өлтүрүүчүсү белгисиз болсо деп айтты. Мына ошондуктан эгерде өлтүрүүчүсү белгилүү болсо, анда төмөнкү сүрөттөрдүн биринде болот. Төмөнкүчө болот ал чечим. Карайбыз, эгерде курч нерсе менен өлтүрүлгөн болсо, жуулбайт. Мисалга бычак менен өлтүрүлгөн болсо эмне экен? Жуулбайт. Өлтүрүүчүсү белгисиз болсо дедик. Эсиңизден чыгарбаңыздар. Ошондуктан өлтүрүүчүсү белгилүү болуп, курч нерсе менен өлтүрүлгөн болсо жуулбайт. Шейит болот. Экинчи, эгерде чоң таяк менен уруп өлтүргөн болсо, Абу Ханифанын пикири боюнча жуулат. Эки имамдын пикири боюнча жуулбайт. Абу Ханифа айтат, бул дүйнөлүк шейит болбойт дейт. Дүйнөдө буга шейит деп мамиле кылынбайт дейт. Бирок шакирттери жуулбайт, бул дүйнөлүк дагы шейит дейт. Үчүнчүсү, эгерде кичинекей таяк менен уруп өлтүрүлгөн болсо, анда талашсыз жуулат. Бул дүйнөдө дагы дүйнөлүк шейит бул кишиге не боло албайт бул. Үчүнчү маселе эмне дедик? Дүйнөлүк рахаттардан пайдаланбаш керек дедик. Дүйнөлүк рахаттарды жокоруда атадык. Бири уктоо. Жаракат алгандан кийин, согуштан кийин жаракат алды да бираз уктады. Же бир нерсе жеди, же бир нерсе ичти, же дарылашты. Анан же болсо эмне кылды? Согуш майданынан чыгарбай эле ошо ордуна үстүнө бир чатыр курулду. Бул уже дүйнөлүк рызыкчылыктан пайдалануу болуп эсептелет. Мындай киши дагы эмне болбойт экен? Дүйнөлүк шейит болбойт. Бул жуулат. Жана согуш майданынан акылы жайында экен абалда не болду? Тирүү чыгарылды согуш майданынан.
çıkarıldı, andan keyin öldü. Biroq egerde uşul masalada attardın debelip salуусудан korkup çıkargan bolsa, anda ölse, andan keyin ölsün. Anda juulbayt. Jana egerde bir namazın vaqtınça aklı jayında bolgon abalda tiriw kalsa da emneken? Al juulbayt. Jarakat algandan keyin bir namazın vaqtınçalık emne kaldı? Aklı jayında, esini jogotgon emes, tiriw kaldı. Oşondoy эле kandaydır bir neseni kerez aytıp osiyat kılgan bolsa, anda dagы bul da эле dünyoluk rahatlardan болуп эсептелгендиктен бул кишини дагы эмне кылат, жугулат дейт. Кыскасы бул аталган шарттардын баары эгерде согуш бүткөндөн кийин болсо, жанагы айткан шарттарыбыз айттык го, согуш бүткөндөн кийин болсо. Ал эми эгерде согуш жүрүп турган кезде болсо, анда жугулбайт. Согуш токтой элек, согуш жүрүп атат. Ошо согуш жүрүп аткан процессте эгерде бир нерсени жаракат алып осият кылса, ал киши андан кийин өлсө, ал жугулбайт. Ал шейит болуп эсептелет. Бул жанагы согуш токтогондон кийин, анан бул жокордогу аталган нерселер табылса, ошондо ал жугулат. Эгерде согуш болуп аткан кезде болуп, ушул жанакы айткан нерселердин бири болсо, анда жугулбайт. Ва суллия алейхим. Шу аталгандарга жаназа намазы эмне болот экен? Окулат. Хош. Ва ин кутила ли багин ав кат'i тарикин гусила ва ла юсалла. Эгерде чыккынчылык же жол кесерлик үчүн өлтүрүлсө, жуулат, бирок жаназа намазы окулбайт дейт. Бул жерде эгерде согушуп жатып өлтүрүлгөн болсо, согушуп аткан кезде чыккынчылар менен согушуп аткан кезде чыккынчы өлтүрүлдү, же болсо жанагы каракчы-паракчылар тоноп аткан кезде ошондо атышып өлтүрүлсө, анда ал кишилерди жуат, кепинделет, бирок жаназа намазы окулбай албап жерге берилет. Ал эми эгерде колго түшкөндөн кийин, пленге түшкөндөн кийин өлтүрүлө турган болсо, анда ага жаназа намазы эмне болот экен? Окулат. Мына ушул жерде кыскача шейит темасы акырына чыкты. Кудай таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.